Урматтуу кесиптештер, залдан туруп эле сессия жүрүп атса дагы улам чакырып эле кел бери кел дей бересиңер. Анан телефон чала бересиңер, сессия болуп атканда деле телефон чала бересиңер. Бир аз ыңгайлуу жагдай түзүш үчүн силерге айттык, саат 3:30 баарыңыздар жыйналсаңыздар, баарыңыздарга бирдей эле жооп берип коелу. Себеп ар кимиңиздер чаласыздар бир эле суроо менен. Ошондуктан мындан ары карай ушундай кылып иштешсек, кандай бир маселе боло турган болсо, биздин катчылыкка чыксаңыздар, бир убактын белгилесек, баардыгыбыз чогуу туруп жооп берип койсок, сиздерге да жакшы болот, мага да жакшы болот. Угуп атам, кандай суроолор бар? Төртөө экен. Төртөө экен. Азыр кандай деп келтирсе ошончо келтире берет. Алардын укугу бар. Себеп Кыргызстанда конституция иштебейт деп качандан бери айтып келатат. Убактысын карап отуруп, мындай бир каникулга чыгаарда, же бир кандайдыр бир маселе болуп калаарда чыгат да ушундай. Мен дагы силер сыяктуу, мүмкүн силерде маалымат көбүрөөк болсо керек. Силер сыяктуу мен да залда отурганда бүгүн уктум, мындай дейт да, 36-берени деп айтып атабы. Адамдын атайлап кылмыш жасаганга каражаттарды же куралдарды издөөсү дейт. Же ылайыкташуусу, атаң көрө. Ушул өлкөдө 30 жыл деп айткандан бери ушул менден артык конституцияны бузбагыла, конституциянын алкагында жашагыла деп кыйкырган менчелик киши болбосо керек. Конституциялык сот дагы менчелик ошо конституцияга чакырбаса керек. Мындай, бул беренелерди мындай эле коелу. Анан 278 деп айтты дейт, массалык башаламандыктар дейт. Атаң аман эле болсун. Мындайча айтканда, баарына жараткан бар, жараткандын алдында эч ким жоопкерчиликтен кутула албайт. Мен сурабадымбы жана эмне деген доомат коюп атат? Абаны көп жутуп коюп атамбы? Же суу көп ичип атамбы? Же Бишкектин көчөлөрүндө көбүрөөк жөө басып коюп атамбы? Эмне деген доомат бар? Деген дооматка мына ушуларды келтиришиптир. Бийликти күч менен басып алуу деп мен канча жолу айтам ана. Эшигиңди ачып койсо дагы сүйрөсөң да кирбейт. Өздөрү айтып атпайбы? Модомаровго канча сунуш кылдык, такыр болбой атат деп. Анан кантип анан бийликти күч менен басып алуу? Чакырса барбаган жерге мен күч колдонуп барам. Бийликтен аша чабуу деп 338, менде кайсы бийлик бар экенин сиздер айтып берсеңер, мен ошол менен колдонойм. Жана саясий деп айтканга болобу дегениңизге, бул 100%дан 100 эсе көбүрөөк саясий. Бул жерде тек гана саясат. Саясат, дагы бир жолу саясат. Ошол. Экинчи суроолор болот. Буга чейин ушул бир жылда болуп ушундай аракеттер анда жок. Сат берген эмес. Андан бери убакыт өттү, көптөрсө алмашты. Бул жолгусунда кандай сценарий менен келишти? Билбейм, алардын оюнда эмне бар экенин билбейсиң. Кандай даярдыктарды көрүштү, канчалык сыр сактай алышты, канчалык кишилер менен сүйлөшө алышты, макулдаша алышты. Бирок сиз туура айттыңыз, убакыт өттү, убакыт өтөөр менен биздин жогорку кеңештин депутаттарынын дагы саясий дагы мындай бир кесиптик дагы былтыркыга салыштырмалуу быйыл башка, быйыл бир топ жогору. Ошондуктан кандай чечим кабыл алат, аны айтыш кыйын. Сиз кайда? От кого? Вы знаете, они очень завуалированы же. У нас есть некоторые представители, которые говорят практически на каждом заседании комитета, вы же это слышите же. Это от кого? Чей голос? Дальше. Какие ваши дальнейшие действия? Что вы будете делать? Как будете защищаться? Или просто оставить? Как и в прошлый раз. Пусть делают, что хотят.
Пусть делают. Пока на что у них сил хватает, пускай действуют. Пускай всему придет конец. Есть предположение, что вас могут задержать. На все я готов. Человек, когда рождается, он должен быть на все. Когда человек идет в политику, он должен быть готов на все. Когда человек делает бизнес, и он должен. Человек делает, если журналистикой занимается, и он должен быть готов. Все должны быть готовы. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что это связано как бы с политикой, да, уголовное дело и так далее. Но связано ли это, получается, с тем, как с вашим мнением и с вашим вопросом, как вы дорабатываете, если есть к этому, да, то есть говорили и о том, что Исхак Абсаматович тоже должен подходить к этому делу. То есть ему не предъявляли никаких. Ну, Исхак Абсаматович, я не знаю, предъявляли или нет. Если да, тогда сегодня должны были озвучить. Безусловно, и не только Кемпироват. Здесь и казино, здесь и легализация капиталов, здесь и некоторые межгосударственные соглашения, здесь и другие вопросы есть. Так что моя личная позиция категорически не совпадает с нынешней властью, что само по себе достаточно страшно для них. И каждый день говорить о тех недостатках, о тех нарушениях Конституции, для них это как бельмо в глазах. Последний пример вам по 44-й статье Конституции, что на опережение сработали, но опять-таки очень безграмотно подготовили ответ и разъяснение Конституционного суда. Говорит, тогда, когда у государства появится возможность, он имел в виду вот это, вот так они же толковали 44-ю статью Конституции, но при этом есть закон о введении в действие Конституции. Там четко написано, что данная статья, именно 44-я статья, часть 3, вступает в силу с 1 января 2023 года. Это четкое указание. А вас еще не вызывали никуда? Куда? Если вы помните, буквально 2-3 дня назад Конституционный суд какое-то объяснение давал, что возбуждение уголовного дела не потребует согласия парламента. Помните, да? Буквально 2-3 дня назад. Это лично для Мадумарова было подготовлено. Вот этот Конституционный суд на сегодняшний день, к сожалению, к большому сожалению, она тоже превращается в инструмент воздействия, в инструмент давления в руках власти. Мы можем говорить о том, что Конституционный суд, как самостоятельный орган, а судебная система вообще в целом, к сожалению, оказывается под жестким контролем сегодняшней власти. То есть раньше, как Садыр Джапаров говорил, если раньше было 3 ветви власти, теперь их нет, теперь я один. Если вы помните, он 2 года назад так заявил, так? И вы тоже помните. Вам тоже боязно писать, наверное. Я просто напоминаю его. Но пока еще не вызывали, да? Я сегодня узнал. Говорю, что сегодня. Я же еще из зала не выходил. Ayrım emez. Hiç kimde biriyle mesele karalma. Başka hiç kim karalmıyor. Yok. Biriyle Madumarov ikinci жолы келді. Мен азыр жооп бердим, бир жараттан билет. Мен ушуга үчүнчү жолу жооп берип атам. Азыр айтпадым ошону эле, азыр эле айттым. Буга чейинки ошол кеңештештерим айтып аткан иште ошол чек ара маселеси боюнча айтып эле. Анан азыр массалык башкаламалыктар деген берени курушуп атат. Биз билгени бул боюнча Кемпироват ишинен бир катарларыбыз азыр камакта отурат.
ушул жерде сизге да темперабат боюнча тежест кылышы мүмкүн. Мүмкін емес, ол 100%. 100% кемпирабад маселесин мен күн сайын көтөрөм. Еске да салып кетип бартам. Кемпирабад маселеси бул могул бийликтин түбөлүктүү маңдайына жазылып калган кылмыш болот. Анан булар ойлогон ушундай кылмыш ишин козгоп койсок, анан антсек минтсек көпчүлүгүнө окшоп унчукпай отуруп калат деген. Жок. Андай эмес, адамдын башында бир жашоо. Мен айтам, колуңардан келгенин жасап алууга да керек болсо күндү батыштан чыгарып алдым. Бирок менин пикирим кылдай кыйшайбайт. Кемпирабад туура эмес чечилген. Кемпирабад боюнча камакта отургандардын бүтүндөй баары мыйзамсыз отурат. Кемпирабад бул эч качан булардын тарыхынан өчпөйт. Бул көтөрүлө берет. Эртеби кечпи мунун акыйкаттыгы, чындыгы чыгат. Мына бүгүн тилекке каршы эгерде биз мыйзам менен, кагаздар менен иштей турган өлкө болгонубузда, бүгүн эле булар доомат коюп келаткан Исхак Разаковдун мезгилинде, Султан Ибраимовичтин мезгилинде, Турдакун Субалиевичтин мезгилиндеги окуяларды айтып атпайбы, ошондой эле чечилип калган. Кызылдай жалган. Эмне үчүн соңку сөз беребиз деп алдап келип, ушул маселе каралып атканда соңку сөздү бербей койду Одумаровго. Себеп ошол документтерден чочулайт. Ушундай. Демек, 778 берене менен ошол темперабат боюнча сизге да айып кылышы мүмкүн. Бул мындай айыпты инем сизге да тагып койсо болот азыр. Сизге да тагып койсо болот. Себеп мына ушундай маалымат таратып атып, ушул маалыматтын так эмес экендиги жөнүндө жарыя салды деп туруп сизге да тагып койсо жарашат. Бул ошол кемпирабад жөнүндө сөз козгогон кандай киши, канча киши болсо ошонун баарына тагып койсо жарашат. Бул ушундай берене, керемет берене да. Бизде Конституцияда адам кыргыз жараны өзүнүн пикирин ачык, айкын жайылта алат. Жана өзүнүн тутунган принциптерин жана түшүнүктөрүн күч колдонуу менен эч ким өзгөртө албайт дейт. Орусчасы мындан да каттуураак жазылган. Свобода слова — это абсолютная свобода. Это абсолютное право. Булар үчүн ушундай да, булар үчүн эми аларды түшүнбөсө, аларды окубаса, аларга кайрылбаса, болбосо кечээ кандай дейсиңер, ушул Бишкек шаарында 13% катышты шайлоочулар. Ленин районундагы шайлоодо. Карабайсыздар, ошол жердегилер шайлоодо бир азамат ошол жерден топтоп этелем деп, Газпром турган мектепте добуш бере турган участокте канча миң шайлоочу бар ошол жерде. Мына баарын бөлүп, эки жакка ыргытып, анан шайлоочулар барып өздөрүнүн участоктарын таппай калып атпайбы? Айттым сиздерге ушун боюнча? Жок. Ушундай бир жигиттин топтоп ойногону ошончо 2000ге жакын кишинин кызыкчылыгынан жогору туруп атат. Ушул өлкө бана. Ушул кандайдыр бир мыйзам ченемдүү же мыйзамга баш ийген өлкө ушундай болот. Шайлоочунун укугу ошол жерге барып шайлоого. Жок, бүгүн футбол ойнойбуз деп болгондо дагы ошол шайлоочуларды эскертпей туруп. Ушундай өлкө болуп калабыз да. Кечээ мына кимиңиздер катыштыңыздар, көрдүңүздөр билбейм. Актанарым Кубаттын эсинде деген фильмин көрдүңүздөрбү? Кимиңиздер көрсөңүздөр ошол жерде көрүп атасыздарбы? Бир айылды бир эле көпөс бийлеп атат. Милициясы дагы ошол жерден тамак ичип, милиция да көзүн жалдырап, жоголчу десе чуркап чыгып кетип жоголуп атат. Башкасы деле ана ошол айылдын баары унчукпай, бир ошол жигиттин көзүн карап, ошол жигиттин каалоосу менен жашап атат. Ошол фильмден деле сабак алса болчу да, бирок албайт. Дагы мен бир да бир эмнени көрө элекмин, уга элекмин, көрүп атасыңар, мен залда отурам. Өтө маанилүү маселелер каралып атат. Азыр эле мына массалык маалымат каражаттары жөнүндө баягы жалган маалымат таратуу деген
мыйзам тегерегинде эмне болуп атат. Ошондуктан менин колум тие элек, мындай чыгып карай элек, көрө элек. Дагы Кызык, негізі бүгінгі жағдайда сіз қандай баға бересіз? Жеке уже математик арқылы жалпы парламенттің осының жарылу парламентке келуі әрекет болып жатқан жоқ қой, бестешіліктерге қайбақ береміз. Себебі сіздегі оқта барлық депутаттардың Сократты ушундай кылып соттогондо баласын алып отурса, аялы сурайт да. Сен унчукпайсың, эмнеге жок дегенде акыркы сөздөрүңдү айтпайсың десе, Сократ айтканда, өмүр бою айтканга караганда көбүрөөк сөздү азыр айтмак белем депчи. Түшүндүңүз да? Ушул кезге чейинки айткан сөздөрүмдү кайра кайталоонун кажети бар. Вы всю дорогу в том флеше критикуете власть, не скрываете этого. Но почему сейчас, по вашему мнению, почему вас обвиняют в этом? Почему именно сейчас? Но надо же что-то находить. Если в стране все замолчали, и один человек не хочет молчать, то с ним же тоже надо. Это связано вот с последним заседанием, где обсуждали новый закон? И СМИ в том числе. Я же перечислил на кыргызском языке, перечислил и казино, и легализация капиталов. Там в легализации капиталов что было написано? Даже мы, граждане, не имеем права спрашивать, если у него есть в зарубежных банках счета. Мы не имеем права спрашивать, откуда. Так ведь? Вы же ознакомились, наверное, с этим законом? Во всяком случае, проектом. И почему Битум Кыргызстан категорически против выступал? Потому что этот закон полностью легализует казнокрадов, воров за последние несколько лет. Вот это узаконили они. На что сегодня, даже вчера, мыслящие по-другому люди уже начали по-другому смотреть конкретно на Мадумарова. Почему? Потому что и им тоже было выгодно этот закон. Потому что и у них тоже не будет спрашивать, откуда теперь. Дальше. Но в целом вы готовы к тому, что вас могут вызвать на допрос и там... Я только что на кыргызском языке говорил, если ты пошел в политику, то должен быть готов на все. Мы готовы. Буга чейин дагы сизге айыпталып, жоопкерчиликте комиссия түзүлүп, аны четке каккан болчу макулдук берген эмес айыпталган. Бул ирет кесиптешиңиздердин кандай чечим чыгарат деп, кандай божомолду болуп атат сизде жана кандай чечим? 15 мүнөттүн ичинде 4 жолу бердиңер ушул суроону. Анан калгандарына шаршем болуп калбайбы? Кайра кайталайлы. Калсаңыз жортел белгилеп койсоңуз болот. Ар бир чечим ар бир кишинин өзүнүн абийиринде. Анан мен жана айттым, өткөн жылкы жогорку кеңеш менен азыркы жогорку кеңештин айырмасы бар. Укуктук тарабынан дагы, тажрыйбалык тарабынан дагы, башка тараптан дагы азыркы жогорку кеңештин көз караштары дагы, түшүнүктөрү дагы бир кыйла жогору. Ошондуктан кандай чечим кабыл алат, ал жогорку кеңештин өзүнүн колунда. Дагы эгерде жогорку кеңештин чечимсиз болбой калса, негизи тергөө адилеттүү жүрөт деп ишенесиз? Кыргызстанда тергөө адилеттүү жүрөт же сот адилеттүү болот деген кишиден өткөн. Түшүндүңөр, э? Андан өткөн ким бар? Андан өткөн бир жанагы жумшагыраак сөз табайын деп атам мен. Андан өткөн аңкоо киши болобу ушундай? Кыргызстанда сот бар, Кыргызстанда таза жүрөт, Кыргызстанда таза чечим кабыл алынат дегенге мына ушул жерде отурган силер өзүңөр кол көтөрбөчү, канча киши ишенесиңер? Жок да мына бир да киши жок. Мен деле силердин бириңермин да. Баарыбыз бир коомдо жашап атабыз да. Анан мен эле башкача ойлобойм да. Мен да силер менен 100% макулмун да. Бизде адилеттүүлүк деген түшүнүк жок бизде. Аны унутуп коюш керек. Андай маселе болуш кыйын. Бул маселе эмнеден күчөдү билесиздерби? Мынау жүргүзүлүп аткан же болбосо мыйзам долбоорлору киргизилип атканда көп нерселерди катылып коюлат.
Ошолорду мен сурайм. Мына азыркы эле тергөөнү баш прокуратурадан алып атат, байкуштар тынтпай отурушат. Бир жыл башта эле ушул бизге аябай керек. Ушуну менен реформа жасайбыз. Биздин бутубузду, колубузду байлабагыла деп кыйкыргандар бүгүн жок, болбойт экен деп теңирден тескери. Түшүнбөйсүн аларды. Таптакыр мен суроо бербедим. Бир жыл, 2 ай болуптур ушул мыйзам иштеп атат. Ушуга былтыр эле кыйкырып аттыңар эле. Быйыл эмне болду деп сурап атпайм. Десем баштарын жерге салат, жылмайышат. Кожоюн айтты дегенди айта албайт да. Ушундай бир алсыз, ушундай бир эрксиз, ушундай бир туруксуз мамлекеттик органдар өлкөнү кай жака алып барат? Кудай сактасын. Кечеки кыйкырып жактап аткан нерсесин бүгүн коргой албайт. Мен айттым, эгер бир айдан кийин ката кетирип коюп турбуз, бул нерсе баш прокуратурада калыш керек экен десе кандай 100 менен кетип, бирок алар келе берет. Анан дагы кыйкырып чыгышат, каталыгын өз убагында сезген эрдик эмеспи деп туруп. Ушундай элбиз. Какие ваши прогнозы относительно следующих шагов правоохранительных органов? Вы знаете, в алогичном государстве что-то предсказывать это неблагодарное дело. Я же говорю, у нас алогичное состояние, ситуация алогичная, абсолютно не соответствующая ни по стандартам в сфере законодательства, ни по человеческим измерениям. Она не соответствует ни той, ни другой категории, к сожалению. Шуда бийлик башындагылар ынтымакка келели, өткөн кеткенди кечирели деп атышат. Бул ушундай эле ыкмалар мурдагы президенттерге катары да колдонулуп жатат. Анан эгер сизге иш козгоп, андан ары укук коргоо органдарына алып кетип, сотко чейин тарткан болсо, бул өлкөдө коомдук саясий кырдаал өзгөрүп же бир начарлап кетиши мүмкүн эмеспи? Сиздин дагы тарапташтарыңыз бар. Эми тилекке каршы ушундай болуп калды да. Өткөндө өзү жыйнап турбу, жана блогерлерди жыйнап, мен тарапташтарым менен деп атпайбы. Ошондон кийин аябай күчөбөдү. Мен айтпадым, аябай жакшы жыйын өткөн окшойт ошол жерден. Ал эмес анча-мынча аларга кирбеген кишилердин да күчөп баратканын сезип атпайбы мен комитеттин жыйындарында. Күчөп кетеби, күчөбөй кетеби, мен дагы бир жолу айтам, ал мындай бир менин колумдагы иш эмес. Көз ачылып жумулганча, кирпи кирмелгенче эмне болоорун жараткандан башка эч ким билбейт. Анан биларман болуп бир нерсе айтып коюш менин мүнөзүмдө эмес. Кандай болсо ошондой болот. Эл кандай кааласа ошондой болот. Мен айттым, ошол кезге чейин айтып келгенмин. Ар бир мамлекет, ар бир эл өз тагдыры үчүн күрөшсө гана ошол эл бактылуу болгонго укугу бар. Чындык үчүн күрөшкүсү келеби, күрөшсүн. Жок, мага чындыктын кажети жок дейби, жата берсин. Өз укугу үчүн күрөшкүсү келеби, күрөшсүн. Күрөшкүсү келбейби, жок. Мына кече 13% шайлоочу катышты деп атабыз. Демек 87% кишиге баары бир деген сөзбү? Баары бир экен. Ошондой да. Анан келгендерин дагы көбүн азыр көрүп атабыз. Канча акча алып келип аткандарын, канчадан эми ушундай коомго бирөө алдын ала бир нерсе болот деп айтыш менимче туура эмес болуп калат да. Дагы бул залда, ушул залдын ичинде, ошол жерде, ошол имаратта. Анан бир-эки ооз сөз бар экен дегенден барсам, ушундай билдирүү келди деп. Мен айттым, эми Сарымайдай катып отурасыңар. Эртерээк айтпайсыңар. Мен азыр айтам дедим, ошо кезексиз кириш керек деп айта бер дедим. Чыкты, айтты. Аралыгы канча убакыт? Залдын ичинде, ушул жерде. Ал эмне деген? Эмнени сүйлөшөт?
Düşünmedim de. Башкалардын сунушун айтаганымызда алып жыйында сизди болуша чакырыпты. Сиз барбай коюпсуздар. Бардым деп атпайм, ошо залдын ичинде деп атам мен. Чайга чакырды дегенде эмне, бир жерден тай союп чакырды дейсиң. Ошол залдын ичинде. Дагы Контент жиынында көптөгөн жолдор бердиңиз. Башка иштер болуп, кайран ишler болуп, депутаттардын сиздин сунуштарыңызга, ой пикирлериңизге каршы чыгышы эмне бар? буйрукта. Алат да. Менден жакшы билесиңер садакаларым. Ай, менден жакшы билесиңер. Мындайда жигиттер, кыздар, эгерде биз өзүбүздүн пикирибизди айта албай, бирөөнүн айтып жашап баштаган болсок, демек бул коомдун бүткөнү. Бул коомдун бүткөнү. Абдан ушундай бир эме болгон. Бийлик тарабы, башка тарабы да акырын эмнени унутпай, мен эмес. Дегенди жакшы үйрөнүп алдык. Бул жакшы эмес, өзү негизи коом жоопкерчиликти сезиш керек. Ал ушундай болушу керек. Мен мына соңку мезгилдерде аябай баса белгилеп 3 мисалды келтирип атам. Аны сиздер дагы билесиздер. Биринчиси Франциядагы пенсия жашын көтөрүү. 2 жашка көтөрөм деди. Эмне болду? Бүтүндөй эл көтөрүлүп, 2 жашка каршы чыкты узартууга. Демек эл өзүнүн укугу үчүн күрөштү да, туурабы? Израилде сот системасына өзгөртүү киргизем деди Нетаньяху. Жок, бүтүндөй шаарлардын баары соттон колун тар, сот көз карансыз болуш керек деди. 2 колун көтөрдү дагы, мен премьер болуп турганда бул өзгөртүү кирбейт деди. Демек эл күрөшүп, өзүнүн укугун өзү талаштырды. Үчүнчүсүн Польшаны айттым. Польшага Украинанын арзан буудайын киргизебиз деп бийлик чечим кабыл алды. Бүтүн комбайн тракторлору менен Варшаваны курчап туруп алып, биздин буудай өндүрүүчүлөр кайда барат, эмне үчүн биздин буудай арзандап кетет деп, бир күндүн ичинде Украинадан бир бүдүр буудай кирбейт деген чечимин кабыл алдырыпты. Биз жата беребиз го. Эч кымырабай жата бергениң дагы эч нерсе эмес. Экинчи тарабың жактоочу болуп чыгат. Мына ушул маселе. Маселе ушунда турат. Эгерде биздин жарандар, биздин коом конституция боюнча, мыйзам боюнча жашайбыз десе, анда жалгыз Модумареттин күрөшө бергенине күчү жетпейт. Аны айтып атпайсыңар, биз күтүп туруп туралы, сиз жеңип калсаңыз, бизге да күн тийип калар дегенде. Да, Ташиев менен кайматчыбыз президентке дагы көпчүлүк ошол жактан кандайдыр бир Эмне болгон темир? андай сүйлөп көп эме кандай отношения какие у вас? Мага буйрук бере турган эч кандай алар менен мамилем жок. Мага буйрук бере турган 2 киши бар, экөө тең каза болуп калган. Мен атам жана апам. Башка киши мага буйрук бере албайт. Андай бол, мындай жаша, дегендей бол деп эч ким буйрук бере албайт. Мен өзүм, бул менин өмүрүм. Менин көкүрөгүм эркин. Бирөөнүн жетегинде жүрө албайм, жүргүм да келбейт, андай жашоонун мага маңызы жок. Баасы да жок. Кажети да жок андай жашоо. Ошондуктан жанагы мындай болсо, андай болсо деп сөзгө чакырылды, болду, андай нерселер мага таасир кылбайт. Жок, качан? Айтпады өзү. Айтпады. Ошону сурап албакчы. Ошону сурап кетейин да, Акылбек Түймөбаев интервью берип айтканда, ошол жерде жашнакай сүйлөшүп кетет да, кайра сындарын айтып. Эми силер айткачы, сын пикирди мен айтам, айтып келгенмин, айта берем. Сын пикир айтканда мен анын
костюмы туура эмес экен же ботинкеси кыйшык экен деген сын пикир айтпайм. Мен сын пикир айтсам конституция боюнча, мыйзам боюнча айтам. Кабыл алынган чечимдер боюнча айтам. Алардын сындаганы менин мүнөзүмдү сындайт. Айырмасы ушунда. Мен мамлекеттик позициядан сын айтам, алар жеке менин мүнөзүмө асылып сындашат. Жеке менин адамдык сапатыма асылышат. Мен алардын адамдык сапатына өзүмөн өзү болсун, барчу жерге барганда жооп берем. Мен алардын кабыл алган чечимине сындайм. Ошол эле Садыр Жапаровдун өзүнө жана үй бүлөсүнө көрсөтүп аткан кордук болуп атканда, ошондо дагы мен пикиримди айткам. Ошондогу бийликтегилерге. Түшүнүп атасызбы? Садыр Жапаровду жек көрүп, ал менин күндөшүм эмес. Садыр Жапаровдун атасы каза болгондо ошол мен барып топурак салып, ошол жерден качышып келген ишим. Мени бирөө милдеттүү кыла алган эмес. Ошол жакка барып көрүнүп калсаңыз, жакшы эмес болуп калат деп мени дагы эскерткен бийликтер болгон ошол. Мага баары бир. Менин каалоомун. Менин укугума. Менен байланып калган бир торпок же бир кой эмесмин да кайда байлап, кайда жетелесе ошол жака кетип бердим. Анан буга чейинки президенттерди да сындадыңыз дейсиз. Менин сыным туура болгон экен? Баарыңарда да. Менин сыным туура болгон экен? Турмуш далилдедиби? Мезгил көрсөттүбү? Бир айырмачылыгы бар. Бир айырмачылыгы. Ошол Садырды Садыр түрмөдөн чыгышы керек деп айтып койгон үчүн канча кишилер айткан. Адакан Мырзабаев жөн эле жүрө бербейсизби? Ал көпкө кетти. Эми эмне кыласыз президенттерге каршы чыгып? Деген кишилер азыр ошол Садырды уруп жүрөт. Эмнеге президенттерди сындайсыз деп менен айтышып, баатыр болгон кишилер азыр Садырды урчап жүрүшөт. Дагы суроо барбы? Как вы считаете, депутаты дадут добро на то, чтобы вас привлекли? Үч жолу жок. Мен кээде жок, башынан бери отурат карындашым. Мен буяктан бир сөздү кайра кайталай бергендерчи. Мына депутаттарга дагы ушуну айтып атпаймынбы? Кайсы статьяда дейт, момчанчы статьяда десем, экинчи сыйрат кайсы статьяда дейт, бул статьяда дейт. Ошондой болуп атпайбызбы эми? Айтып атпаймынбы? Жогорку кеңештин бүгүнкү абалы былтыркы менен салыштырганда башкачараак, кандай болушун бир жараткан өзү билет. Мен кээде өзүмдөн өзүм коркуп да кетип бартам, себеп кээ бир жерлерге барып калганда кыргызча сүйлөсөм да, орусча сүйлөсөм да түшүнбөй калып атат да. Анан эле кайра эле ушуларды берип атканда мен өзүм коркуп кетип бартам. Мүмкүн мен башкача сүйлөп коюп атат окшоймун дегендей болуп калып атам да. Мен да туура түшүнгүлө. Ошондуктан кезинде сындайм мен. Аскар Акаевич кетти. Аскар Акаевичке эч кандай бир башка артынан бир моокумум канып тепкилебейм. Бакиев кетти, аркасынан моокумум кандырбайм. Атамбаев кетти, Отунбаева кетти. Баары мени менен күрөшүп келишкен. Кетти, мен унчукпайм. Эртең бүрсүгүнү мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Ошол эле Жапаровдорду, ошол эле Ташиевтерди мүмкүн мен айтып калышым мүмкүн. Мыйзамсыз кордоп атасыңар, мыйзамсыз соттоп атасыңар. Андай болбойт деп калышым мүмкүн. Мына парламенттик шайлоо болуп атканда Каракулжага барсам, Жээнбековдер аябай күчтүү аракеттерди жасап, менин сөзүмдү угузбай, ары музыканы коюп, ары концерт коюшуп, аялдарды аябай тойгозуп коюп, ырылдатып сүйлөтүп кеткенде мен айтпадымбы? Эртең бүрсүгүнү мүмкүн болушу мүмкүн, мен Жээнбековду коргоп калам. Ошондо монол жердегилердин эч кимисине калбайсыңар деп. Ошондон туп-туура 14 күндөн кийин ушул окуя болду. Жээнбековду коргогон эч ким жок бүгүн. Кайсы жерде мыйзамсыз каралып аткан болсо мен коргоп атам. Себеп адамдын жүзү жарык болуш керек. Мен ушундай принцип менен жашайм. Өз абийиримдин алдында, жараткандын алдында таза болуп, калгандар эмне десе ошо десин. Ушундай. Мен айттым го бүгүн. Колдорунан келеби, керек болсо күндү батыштан чыгарышып алсын. Ошо. Siz hazır Hüseyin Japarov'un teknolojik şikayet siyasatta düşünen adamların ayrımları sizin Japarov'un
маңызды адам тежінде деп ойлашат. Аны бұл кемпірауат мәселесінде жетпесетті. Өзімде жиында келатқан жоқ, араздашып болып кеткендер тағы айтып жүрші, шу бойынша өзімізден сұрасаған, ошол мамилелер бүгінгі оқиғаға неге себеп болған? Біздің араздашуымыз бірінші күннен башталған. Біз Исхак Масалиев экөөбүз отурсак, экөө кирип келди да, момундай жол менен барабыз деди. Мен айттым, ал мыйзамсыз. Ал конституцияга каршы келет. Мындай жол менен барсаңар, конституция бузулат. Ошол мезгилден баштап эле биздин пикирибиз түп дал келбейт. Биринчи башталганда кыйша айтып кеткен, ошол бойдон келет. Булар биринчи отурганда кыйшып отурушкан. Жогорку кеңештин ыйгары муктарын 1 жылга созгондуктары дагы мыйзамсыз. Мына мен жакында конституциялык сотто бердим. Мунун дагы бир себеби ушунда турат. Конституциялык сотко мен көрсөтмө бердим, аныктама бердим. Ушул жерде айтылып атат, чакырып өзүнүн буйругу менен курултай өткөргөнү мыйзамсыз. Буюрса конституциялык сот адилеттүү деп дагы бир. Конституциялык сотто мен 100% чындык биз тарапта экендигин аныктаганга колум жетет. Тажрыйбам да жетет. Ал жерде так даана жазылган. Кыргыз Республикасында элдик курултайдын иши, тартиби, чакырылышы конституциялык мыйзам менен аныкталат. Чекит. А бизде конституциялык мыйзам жок. Ушу кезге чейин жок. Мыйзамсыз. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын аймагында жөлөк пулдар, айлыктар эң төмөнкү керектелүүчү кожундан кем болбойт деп. Алар жазган, мен эмес. Муну дагы далилдейт элек, эгерде бизде конституциялык сот болсо. Дагы бир жолу айтам, мыйзамдын ишке кирүү жөнүндөгү мыйзамды карап көрсөңүздөр, ошол жерде так даана жазылып турат. Ушул мыйзамдын 44-беренесинин 3-бөлүгү 2023 жылдын 1-январдан баштап күчүнө кирет. Бүттү, анда башка сөз жок. Бирок айтып атпайбы, конституциялык сотко кайрылыңыз деп. Конституциялык сотта кол бала болуп кеткенде. Аны менден жакшы өзүңөр көрүп атасыңар, сезип атасыңар. Мына ушундай нерсени тезирээк чыгарып бергиле деди, чыгарып берди. Бул конституциялык соттон деле үмүт жок. Анан биздин жеке мамилебиз, ал жеке мамиле. Мамлекеттик иш-чараларда мамлекеттүүлүк жана мамлекеттин кызыкчылыгы жогору туруш керек. Мен бир мисал келтирем. Владимир Жириновский трибунадан туруп каргыш дейсин силерге. Каргыш болсун силерге. Мен силерди ушунчалык даражада жек көрөм. Жоголуп кеткиле, бүтүндөй баарыңар кетишиңер керек деген сөзүн уккансыңар. Ненавижу я вас, будьте прокляты деп. Уккансыңар ушу сөз. Каза болду. Ошол каргыш айткан партиянын жетекчиси гүлүн көтөрүп барып, башында туруп, азим этип, колун табытына тийгизип, башын ийип, өзүнүн ичинен кечирим сурагандай болду. Байкадыңарбы ушуну? Путин ушундай кылды. Мына ол мамлекеттүүлүктүн улуулугу. Мамлекеттик ишмердин улуулугу. Биздегидей болуп бир сөз айтып койсоң, балдарыңа чейин, туугандарыңа чейин ызгылтыктап алдына салып алып кууп жөнөгөн бейбаштык, караңгылык, жапайылык бул соңку кездерде бизде гана болот. Тилекке каршы. Ошондуктан адам мамлекеттик ой жүгүртүү кабилетине ээ болушу керек. Мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүшү керек. Анан Модумаровдун оозун жаап койсок, Кыргызстанда бүтүндөй баардык ооз жабылат деп. Кече мына айтылчу эмес сөз эле айтылып кетти өзү эле дегендей болуп, мына курултай жөнүндө дембедем мыйзамдарды кайра киргизип атпайбы? Анан ошентип кече бир кишинин оозунан чыгып кетти го. Жогорку кеңеш жок болсо курултай менен отуруп калабыз дегендей болуп. Мына ошого бараткан жолу. Бир кишинин үнү чыкпай калса эле, бир киши жок болуп калса эле, жогорку кеңеш бүт баары бир атанын балдарындай болуп калат деген бир үмүт да буларда. Дагы бүттүбү? Хотелось бы узнать вашу позицию
на вопрос о реабилитации и возвращении к фильмам. Второй вопрос относительно Атамбаева. Поддерживаете ли вы сейчас связь, если у вас есть? И третий, видите ли вы раскол во власти? Раскол, давайте начнем с последнего вопроса. Раскол во власти, об этом Садыр Джапаров сам говорил. Если вы помните, а я зря задаю такой вопрос, конечно, вы помните, вы не будете говорить, что вы помните. Я вообще в целом обществу говорю. Когда говорил, мы знаем, оплачивает большие деньги, чтобы шельмовать Акла Джапарова, убрать его и занять его место. Если знаешь, почему молчишь? Почему не называешь? Это раскол внутри, большой раскол. Не называется. А тогда зачем заявляешь? Второй человек, как вы говорите, именуете его, заявил, что у 3 депутатов диплом недействительный. Где? Кто? Почему замолчали? Или соврали очередной раз? Или те пошли и сделали то, что надо делать? Кроме Бутин-Кыргызстана, Урзая Нурматовой, никто не поставил. А тогда зачем заявлял? И более того, было заявлено, что еще у 2 министров диплом фальшивый. Кто они? Или до сих пор работают с фальшивыми документами, фальшивым дипломом? Второй вопрос у вас. Что вы? Относительно, первый был про позицию Реабилитировать один человек не имеет права. Реабилитирует народ, и после народа реабилитирует история. Когда был реабилитирован Исхак Разах? Это дело было времени. От этого Разакову стало хуже? Нет, стало лучше. А реабилитация Акаева, Бакиева и других, я еще раз говорю, это не по воле одного человека должно быть, а в соответствии с Конституцией, в соответствии с законами, а не по прихоти одного человека. Я еще раз говорю, годами, десятилетиями есть личности среди кыргызов, которые не реабилитированы перед народом. Не реабилитированы. Сколько бы власть не восхваляла, все равно не реабилитированы. Поэтому это очень сложный вопрос. Третий вопрос. С Атамбаевым, как он стал президентом, у меня никакого отношения не было. После того, как его незаконно, неконституционным путем начали шельмовать и хотели его наказывать, лишая его неприкосновенности, экс-президентский мандат, статус, я тогда выступал, говорил, это незаконно, это несправедливо. Ибо эта норма будет работать, начиная с Джеймбекова. Они хотели вот задним числом принять те поправки, которые они приняли, и на этом наказать Атамбаева. Это было незаконно. Я и тогда говорил, и сейчас говорю. У меня никакой связи нету с ним. Тогда можете высказать свою позицию относительно целостности и территориальности нашей страны? Вы знаете, в процессе глобализации мир меняется каждым часом. Все другие государства работают над этим, ищут какие-то пути. К сожалению, для кыргызских политиков самый главный вопрос, чей же ставленник станет акимом того или иного района. Вот самый глобальный вопрос для кыргызской власти. Или кого очередной раз надо поймать. Да? 3, 4, 5 я пошел искать. Если кто не спрятался, я не виноват. К сожалению, у нас в глобальном масштабе мыслящих, думающих людей в государственных структурах власти не остались. Не остались. Настолько обмельчались, настолько деградировались, настолько упали. Вы же сами свидетели, порой мне становится стыдно, элементарные вопросы задаешь членам правительства,
ответа не получишь. До вечера сидя не получишь. Вы же свидетели, вы же это видите, в отличие от народа нашего. Поэтому, уважаемые коллеги, я надеюсь на ваше понимание. И не только политики должны говорить об этом. В первую очередь, вы должны заниматься просветительством. Если вы не будете заниматься просветительством, так называемой ботфермой, они занимают вашу нишу. Мы благополучно хороним такую великолепную профессию, как журналист. К сожалению, да. Посмотрите, когда дается интервью или узнать позицию какого-то государства, обязательно делается ссылка на какую-то газету или на какого-то журнала. А у нас в Кыргызстане есть такой журнал или газета? Нет уже. Почему? Почему мы не можем делать ссылку? Вот в этом и трагедия. Потому что мы занимаемся исключительно мелкими, такими неприятными, достаточно, скажем, противными делами, маленькими делишками. К сожалению, так. Наш уровень падает, страшным образом падает. И я боюсь, что через короткое время мы можем стать неконкурентоспособным народом по отношению даже перед нашими соседями. Потому что мелкота, еще раз мелкота. Болду, биттүү. Ийгилик болсун, аманчылык болсун. Рахмат.